Ассаламу алейкум. Биринчиден хижамага келердин алдында сөзсүз түрдө баняга барып келиш керек. Же душка түшүп келиш керек. Себеп дегенде хижамадан кийин 7 күн же 3 күн 7 күн аралыгында баняга, жышынганга, самынданганга, мочалкага болбойт. 3 күн аралыгында хижама алган жерге суу тийгизген болбойт. Андан кийин кан суюлткан дарыларды ичип жаткан болсо, эгер мүмкүндүгү болсо, ошону 1 күн 2 күн эртерээк токтотуп келген жакшы. Эгер айласыз болсо, 2 саат мурун акыркы жолу принимать этиш керек. Эгер баштан алдырганга показания бар болсо, анда башын сөзсүз түрдө лезвия менен чачын алып келгенде бул эффект жогорураак болот дагы, санитардык нормага туура келет. Хижамага кандай адамдарга болбойт? Хижама кандай адамдар жасатканга болбойт. Себептен ал гемофилия оорусу менен ооруса болбойт. Гемодиализге барып жүргөн болсо же барып аткан болсо, ага болбойт. Температурасы жогору болуп, вирусный оорулар менен ооруп аткан адамдарга болбойт. Эгерде гемоглобини 70тен ылдый болсо, анда ал адамдарга болбойт. Органдарынан, эгерде жүрөктө стенд или кандайдыр бир имплант, протездер болсо, кайсыл органда болсо, ошол органдын жанына койгонго болбойт. Ал эми келгенде хижамисттен биринчи эмнени байкаш керек? Биринчиден бул кабинеттин тазалыгын байкаш керек. Экинчиден хижамисттин өзүнүн специалистин караш керек. Бул специалист ошол менен жасаган чеберби деген сөз да. Андан кийин сөзсүз түрдө банкага көңүл буруш керек. Банка ар бир адамдыкы өзүнчө индивидуально болуш керек. Бул банкаларды келгенде сөзсүз түрдө обработка кылыш керек. Себеп дегенде бул чистый инструмент болуп эсептелет. Бул стерильный эмес. Буларды сөзсүз түрдө обработка кылат, бир сире тазалайт, 70% спирт менен эле тазаласа болот. Андан кийин обработка бүткөндөн кийин хижама алганга пациентти хижамист даярдаш керек. Психологически бул кандай? Хижама оорутабы же оорутпайбы деген нерселер. Хижама жасалды, жасалып бүттү. Жасалып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө эмнелерди кылууга болот жана болбойт, специалист айтып бериш керек. Эмне кылууга болот жана эмне кылууга болбойт. Хижамадан кийин 3 күн аралыгында денеге суу жолотууга болбойт хижама алган жерге. 7 күн аралыгында парга, баняга, жышынганга, мочалкага ар түрдүү жана жуунуучу каражаттарды тийгизүүгө болбойт. Андан кийин 3 күн диета кармайт. Диета болуш керек. Диетада бул жареный, жирный, острый, молочный продуктларды жегенге болбойт. Суусундук көбүрөөк ичиш керек. Себеп дегенде хижамадан кийин побочный эффект болот. Бул жерде температура бериши мүмкүн, шалдыратышы мүмкүн. Ошол себептен суусундук көп ичет. 3 күн аралыгында жыныстык катнашта кошулууга болбойт. 3 күн аралыгында физический нагрузка бербейт, тердебейт, чыйрыкпайт. Анан ичинен хижама алган жердин үстүнөн ХБ материалда кийим кийгени жакшыраак болот. Анан ар бир банканы только одноразовый колдонуш керек. Бир гана жолу колдонуучу банкаларды.